Сооротуучу Кудай. 27 январь. Сыйынуу бул рухубуздун дем алуусу. Жашашыбыз үчүн дем алышыбыз керек болгондой эле, рухубуз тирүү болуш үчүн сыйынып туруубуз керек. Сыйынбасак, биздин рухубуз көпкө узабай соолуп калат. Сыйынууда дайыма даңктоо жана мактоо бар. Кандай гана акыбалда болбосок да, сыйынуубузду Кудайга рахмат айтуу жана даңктоо менен баштаганыбыз туура. Рухубуз тирүү жана сергек болуусу үчүн күнүмдүк сыйынууларыбыз өтө маанилүү. Бирок жашоодо кээде өлүм менен өмүрдүн ортосунда турган, катуу оору менен күрөшүп жаткан жакындарыбыз үчүн да сыйынабыз. Өтө олуттуу маселелер үчүн сыйынабыз. Ошондой учурларда да бизге олуттуу сыйынуулар керек. Кудайдын алдына орозо менен келсек да болот. Жүрөгүбүздө тоскоол болчу бардык нерселерден тазаланып, рухта жана чындыкта Кудайдын сөзүнүн негизинде ишеним менен сыйынууга келүүбүз зарыл. Башкалар үчүн кам көрүп сыйынуубуз аркылуу да өзүбүздүн рухубузду сергектикте кармап тура алабыз.